Жаңылыктарды улантабыз. Күмтөр алтын кенин иштеткен Центера Gold компаниясындагы Кыргызстандагы үлүшүн кыскарды деген маалымат ачыкталгандан кийин коомчулукта нааразы пикирлер жаралды. Бирок бийлик бул өзгөртүүлөргө түшүндүрмө берип, өз жүйөсүн айтууда. Жаңы операциядан соң Кыргызстандын Центерадагы үлүшүн 32%дан 26,6%га чейин төмөндөгөн. Кесиптешим Исмат Ибрагимов дал ушул маселенин тегерегинде токтолгон турат. Исмат, Кыргыз алтындын Кумтөр алтын кенин иштеткен Центера Gold компаниясындагы үлүшүн азайышын эмнеден кабар берет экен? Коомчулук бул жаңылыкты чочулоо менен кабыл алып жатпайбы? Рахмат Назик, ошол Кумтөр алтын кенин иштеткен Центера Gold компаниясы Колумбия провинциясындагы алтын жана жез казуу иштери менен алектенген Thompson Click Metals компаниясын сатып алгандан кийин Кыргызстандын Центерадагы үлүшү 6%га азайганы белгилүү болгон. Бул маалыматты Кыргыз алтын мамлекеттик ичканасы тастыктагандан кийин коомчулукта ар кандай түкшүмөл ойлор пайда болду. Саясатчылардагы, экономисттердагы бул Кыргызстандын экономикасына терс таасирин тийгизет деген ойлорун билдиришүүдө. Мисалга ала кетсек, мурунку өкмөт башчысы Жантырөз Сатыбалдиев дагы бул Кыргызстандын казынасына, мамлекеттик казынасына терс таасирин тийгизет деген ойлорун билдирди. Анын айтымында кыргыз өкмөтү жана кыргыз бийлиги ошол чет башка өлкөдөн келген инвестицияны кармап калуу үчүн маселелерди ыкчам жана бат чечүү жолу менен аларды кармап калуу жолдорун караштырыш керек болчу деген ойлорун билдирди. Анын айтымында капиталды жана байлыкты көздөгөн ишкерлер эч качан бир орунда турбастыгын, убакытты күтпөстүгүн белгилеп, башка жолдорду, башка ыкмаларды таап өз аракеттерин жасай берет. Ошондуктан келген инвестицияны дагы кетип башка өлкөлөргө кетүүгө аргасыз болуп жатат деген ойлорун билдирди. Анын айтымында ошол бүгүнкү күндө өкмөт канчалык ошол Кыргызстанда иштеп жаткан бүгүнкү күндөгү инвесторлорду кармап калса, кийинки артына башка келе тургандарга дагы үлгү болуп, Кыргызстандын экономикасына салымы чоң болот деген пикирин билдирди. Ал эми Кумтөр маселесин айта кетсек, ошол кен ачылгандан бери бул кен тууралуу ызы чуулар бир топ эле болуп келатат. Биринчи алгачкы келишим бул Центера Gold компаниясы менен алгачкы келишим 1992-жылы түзүлгөн, бирок ошол аралыкта бир канча өзгөрүүлөргө дуушар болгон. Кээ бирде башка Центера Gold'тун эмеси үлүштөрү жогору болсо, айрымдарында Кыргызстандын пайдасы көбүрөөк болуп келген. Азыр ушул 14-15 жылдын аралыгында Кыргызстан ушул кенден канчалык пайда тапкан жана зыянга учурагандыгы тууралуу төмөнкү материалдан толук маалымат алууну сунуштайм. Андан кийинки видеого кезекти берсек. Кыргызстан Кумтөр алтын кенин иштетүү боюнча канадалык Камека компаниясы менен алгачкы келишимди 1992-жылы түзгөн. 1992-жылдагы макулдашуу боюнча Кыргызстан Кумтөрдүн акцияларынын үлүшүн 67%-на ээлик кылган. Ал эми Камеканын үлүшү болсо 33%-ды түзгөн. 2003-жылы Кумтөрдүн акциялары толугу менен Камеканын туундусу Центера Gold компаниясына өтөт. Жаңы келишим боюнча бул жылдары Кыргызстандын акциялары 33%, ал эми Центера Gold'ко болсо 67% үлүш ыйгарылат. 2004-жылы Центера Gold $16 миллион жөнөкөй акцияларын сатыкка коет. Сатыктын жүрүшүндө Кыргызстандын Центерадагы үлүшү 33%-дан 16%-га чейин азайып кетет. Центерадагы акциялар 2009-жылы кайрадан бөлүштүрүлгөн. Анда Кыргызстандын үлүшү 32,74%-га чейин көбөйгөн. Кыргыз парламенти 2012-жылы Кыргызстандын Центерадагы үлүшүн теңдештирүү боюнча сунушун айткан. Биз маалыматта көргөндөй 50-50 үлүш менен бир тең үлүшкө ээ бололу деген сунуш айтылган болчу, бирок андан кийинки келген өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев бул Кыргызстанга эч качан бул келишимдин пайдасы тийбестигин, жаңы ыкмаларды, жаңы закондорду иштеп чыгыш керек деген ойлорун билдирген болчу. Ал эми бир аз эле убакыт өткөндөн кийин Жомарт Оторбаев кызматтан кеткенден кийин бул маселе парламентте дагы талкууланбай ошол бойдон калып калган болчу. Өкмөт тараптан кандай түшүндүрмө берилип атат? Упайды жоготуп жатканыңызга ким жоопкерчиликти алыш керек?
Кыргыз алтындын өкүлдөрүнүн айтымында бул маселеден эч кандай саясат чыгаруунун кереги жоктугун айтышууда. Бул жерде эч кандай терс көрүнүштөр катталбагандыгы тууралуу маалыматтар беришти. Алардын пикиринде ошол Центра Голд компаниясында үлүштөр азайгандыгы бул бир эле Кыргызстанга тиешелүү эмес, башка ошол акционерлердин дагы үлүштөрү бирдей азайып жаткандыгын белгиледи. Алардын пикиринде бүгүнкү Центра Голдтун жасаган аракеттери Кыргыз алтын ишканасына биринчиден ошол дивидендтердин 1,5 эсе өсүүсүнө, ошондой эле ошол Центра Голд башка мамлекетте иштесе дагы 20 жылга жакын Кыргызстанга атайын дивиденд өлчөмүндө акчалай төлөмдөрдү которуп турардыгын билдиришти. Алар Кыргыз алтындан билдиргендей, ошол бүгүнкү күндө кумтөр кенинин тагдыры татаал болуп, келечеги дагы ошол түкшүмө болуп тургандыктан, бул кен жабылып калса дагы Кыргыз алтындын ошол Центрадагы акциялары 20 жылга чейин уланарын баса белгилешти. Азыр ошол Кыргыз алтындын маалымат катчысы Толкун Камчыбекованын бул тууралуу пикирлерине орун берсек. Эч кимге жашыруун эмес, кумтор менен иштетүүнүн мөөнөтү чектелүү, бирок Кыргыз алтын Центранын акционер катары кумтор жабылган учурда да Центранын Кыргызстандан тышкары жердеги долбоорунун эсебинен дивидендтери ала берет. Центранын маунт нелегенди сатып алуусу экономикалык жактан максатка ылайыктуу өзүн актай турган келишим болуп саналат. Биз билишибизче кумтөр маселесин бир жаңсыздык келет. Мисалы, Жогорку Кеңеш кумтөр маселесин чечүү боюнча 2014-15 жылы токтом кабыл алган жана өкмөткө бир катар тапшырмаларды берген эле. 2013 жылы 50% биргелешкен компания түзүү дагы чоң талкууну жараткан эле. Мындан ары кандай болот экен, же ушинтип дагы азая берет бекен? Ошол Центра Голд компаниясы жана биз жогоруда белгиленгенде Томсон Крек ишканасын сатып алуу боюнча 1,5 жыл мурун эле Кыргыз өкмөтүнө расмий билдирүү берген экен. Ошол аралыкта Кыргыз өкмөтү дагы бул ишканадагы ошол үлүштөрдүн кыскарышына каршы позициясын билдирип, буга каршы экендигин дагы маалымдаганы бар. Ошондой эле ошол мамилелерди бир пикирге келүү тууралуу дагы аракеттерди көрүп жатабыз деген дагы билдирүүлөр тараткан болчу. Бирок биз азыр жогоруда айтып өткөн маалыматтардан жыйынтык чыгара турган болсок, ошол сүйлөшүүлөрдүн жакшы натыйжа бербегендигинен кабар берип турат. Ал эми ошол бүгүнкү жана биз башында Кыргыз алтындын өкүлдөрүнүн пикири дагы бул жерде үлүшкө эмес, дивидендтерге басым жасап жаткандыгын окуп көрдүк. Бул жерде ошол үлүшкө басым жасалгандыктан эртеңки күндө бул көрүнүштөр улана берсе, мындан кийин дагы Кыргызстандын бул компаниядагы үлүшү кыскарып, керек болсо кумтөр жабылып калса Кыргызстандын казынасына дагы зыянын тийгизишин айтууда. Ошол эксперттердин, экономисттердин жана саясатчылардын пикиринде эч качан бизнес бир убакытты күтүп турбастыгын, ал эч качан убакытты күтүп турбастыгын, аларга тоскоолдук жараткан жерлерде башка жолдорду кароого дайыма аракеттенип келгендигин айтышууда. Рахмат кесиптеш. Исмат Ибрагимов канадалык компаниянын Түндүк Америкадагы жаңы кенди сатып алгандан кийинки Кыргыз алтынынын үлүшүнүн Центрада азайылышынын айланасында кеп салып берди.